Кутман таң жалпы телекөрүүчүлөр дагы бир жолу бизге жаңыдан гана кошулган биздин телекөрүүчүлөр болсо дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Бизде болсо жаркырап кирип келген коногубуз бар. Баарыбыз билген Кежу Групп курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы, жетекчиси Исенбаев Автандил Замирбекович. Кош келипсиз агай. Кош келиптирсиз кутман таңыңыз менен. Кош келдик. Рахмат. Иштер жакшы дегенде. Жакшы. Биринчи эле суроом агай, эмне үчүн адамдар деги эле кардарлар Кежу Групп курулуш компаниясын тандоосу керек? Албетте, Кежу Групп компаниясы биз бардык шарттарыбыз менен, бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз менен биринчиден бизге ишеним көргөн кардарларыбызга кызмат кылганга аракет кылабыз. Үйлөрүбүздүн бардыгы сапаттуу, ыңгайлаштырылган. Биринчиден кардарлар бизден үй гана да эмес, уя сатып алышат. Бардык балдары коопсуз бакчада ойношот. Лифтерибиз үнсүз. Бааларыбыз дагы азыркы учурда өтө ыңгайлуу, өтө жеңилдетилген. Кардарлардын ар бирине жараша ар кандай скидкаларыбыз бар. Мисал үчүн? Мисал үчүн Чыңгыз Айтматов ортосун азыр куруп баштадык. 500дөн ашык батирибиз бар. Азыркы учурда 30тан ашык адам өз ээлерин тапты. Бул жакта бааларыбыз $400 башталат. 30 айга узартылып 2,5 жыл болуп калат экен. 2,5 жылга. Мына Автандил мырза, мен сизге бир бөлмөлүү батир сатып алганы келдим. Кардар катары элестетиңиз. Саламатсызбы Автандил байке, мен ушул бир бөлмөлүү квартира сатып алайын дедим эле. Анан кандай мага кеп кеңештерди бересиз? Канча айга бөлүп төлөсөм болот? Сиз бир бөлмөлүү батир сатып алганы келдиңиз. Эң кичинекей батирибиз 42 метр квадрат. Бул $21,000 болот. $5,000 алдын ала төлөйсүз. Калган $16,000 30 айга бөлүп төлөйсүз. $500. Ошондой эле иштеген иштерине жараша дагы баягы мүмкүн узартып бересиздер. Албетте. Мамлекеттик жумушта иштегендер бар. Албетте, Кежу Групп компаниясы Кыргызстанда биринчиден болуп ар кандай жеңилдетилген системаларды, жеңилдетилген методдорду иштеп чыккан. Мисалы, мамлекеттик кызматта иштегендер, мугалимдер, доктурлар, күч органдарында иштегендер, чөт өлкөлүк мигранттарыбыз үчүн 2014-жылы соц программабыз башталган. Бул ал кезекте албетте үйлөрдүн базардагы үйлөрдүн баалары $700-800 болуп турганда $499 бергенбиз. Азыркы күндө болсо дагы эле соц программа менен алгысы келгендер үчүн $444 баасында ала алышат. Мынакей жанагы Түштүк магистраль менен Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде бул Барспек комплекси курулуп жатат. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов комплекси да курулуп жатат. Анан канчанчы жылдары бүтөт дагы, качандан баштап ишке берилет? 2017-жылы кышында ошо Барспек анан Чыңгыз Айтматов ордосун баштадык. 2 жылдан кийин буюрса батирлерди тапшырып баштайбыз. 2019-жылы болуп калат. 2019-жылы. Жакшы. Агай айтсаңыз, мына өзүңүздөр Кежу Групп курулуш компаниясында иштегендер, өзүңүз ушу Кежу Групп курулуш компаниясынын батиринде жашайсызбы? Ооба, мен Советская дружбадагы Байтик комплексинде жашайм. Жашап баратып, эшикке чыгып баратып, анан кемчиликтерине карай кетип, эмне кемчилигиңиз бар дегенде, Албетте, ар үйгө кирген сайын, чыккан сайын бир бактылуулук сезимдери алып турат, көрүп турабыз. Кошуналарыбыз менен мамиледебиз. Жакшы, негизинен келинчегим бактылуу, биз бактылуубуз. Абдан жакшы. Мынакей өзгөчө искусство тууралуу баарлашып жатабыз да. Мүмкүн ушу Кежу Групптагы сатуу бөлүмүндө иштейт экенсиз. Мүмкүн искусствонун кайсы бир бөлүм менен кызыктарсыз? Хобби катары, музыка каттырсыз, сүрөт тартаттырсыз дегендей. Биз негизи комуз менен өзүбүз алекпиз. Комуз чертесиз. Музыкалык мектебин бүткөнбүз, комуз бөлүмүн. Комуз чертебиз, ырыбабыз. Кээде ырдап коебуз. Мынакей сага. Жакшы. Жалпы кардарлар мисалы үчүн алдында 10 тандоо туруп калышы мүмкүн. Себеп деген азыр биздин өлкөдө көптөгөн ондон ашык курулуш компаниялары бар. Андыктан эмне үчүн кардарлар келип
Кейжу Group курулуш компаниясына токтолуш керек. Тартып турган эмне магия бар мындайча айтканда? Өзгөчөлүктөрү. Өзгөчөлүктү албетте адамдар үчүн эң биринчи муктаждык деп койсок, бул батир. Батирге ээ болуш керек экен, батир издешет. Мисалы чет мамлекетке кеткен көп биздин жарандарыбыздагы биринчи максаты бул акча таап батир алуу. Албетте келгенде кардарларыбызды көрөбүз. Аларга бир жашоонун негизги маңызы башкаларына бактылуулук тартууласаң бактылуу болот экенсиң да. Аларга бардык шарттарына жараша, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бардык ыңгайлашылган шарттарды түзүп беребиз. Анан кардарларыбыз өзү тандайт. Албетте биринчи чече турган маселеси баадан. Баа өтө ыңгайлуу болгон үчүн кардарлар бизди тандашат. Жакшы. Мынакей өзгөчөлүктөрүн, бир канча өзгөчөлүктөрүн да санай өттүңүз. Үнү жок, лифттер жүрөт дедиңиз. Ошондой эле бала бакча, мындай балдар ойной турган жайлар бар дедиңиз. Мындан башка дагы эмнелер бар? Мүмкүн охраналарыңыз бар кайтарып турган. Генераторларыбыз бар, мисалы үчүн ар бир үйдө свет, электр энергиясы өчүп калганда лифттерибиз иштеп тура турган шарттар бар. Демек, эгерде электр жарыгы өчүп калса, эч коркпостон лифтке бара берсе болот, Ооба. Жакшы. Андан сырткары, мисалы үчүн Кейжу Group курулуш компаниясынын түзүлгөнүнө бир топ жыл болду. Кандай ийгиликтерди жаратты? Албетте 2011-жылдан бери иштеп келе жатат. Көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Элибизге, жерибизге кызмат кылган, мисалы 2016-жылдын тарых жана маданият жылына караштуу Чороду Манаев агайыбызга батир берилди. Ушундай маданий чөйрөдөгү адамдарга көптөгөн бир белектер берилип турат. Мисалы алып көрсөк, биздин жетекчибиз дагы абдан жоомарт адам, элин жерин ойлогон адам. Бүгүнкү күндө 40тан ашык батирди ушундай бир элдерибизге жардам катары тартуулаган. Туура. Чороду Манаев агайыбыз дагы бизге келип конок болуп кеткен, аябыраалчылыгын билдирип, мындай бактысына чек жок болчу, ага дагы биз ортоктош күбө болгонбуз. Мына ушундай, кандай десек, адамдарга бакыт тартуулап, жүздөрүнө сүйүнүч тартуулап жүрө бериңиздер эң негизгиси. Рахмат агай, келип Келип бергениңизге. бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кейжу Group дагы бир канча батирлерди салсын, кубаныч тартууласын. Албетте чоң рахмат. Келиңиздер, Кейжу Group компаниясынан үй алыңыздар, уяңызды куруңуздар. Албетте, бизде коноктоо дагы бир жолу эскертүүлө Кейжу Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн жетекчиси Исенбаев Автандил Замирбекович болду. Биз болсо эфирибизди улантабыз.